Март айынын негизги жаңылыктары менен Билим Ордо студиясынын журналисттери жана мен Нургуз Кененбаева тааныштырам. Биз менен болуңуздар, кызыктын баары алдыда. Бүгүнкү чыгарылышта Алып Осмонов атындагы мектептин мугалимдери Кыргызстандын алдыңкы айымынын наамына ээ болушту. Ак калпак күнүнө карата биздин мектептин окуучулары Чолпон Ата шаарына марш басып өтүштү. Билим Ордо комплексинин мугалимдери 8 март аялдардын эл аралык байрамын белгилешти. Бишкек шаарындагы Империя ресторанында Кыргыз Республикасы мамлекеттик эркин тоо расмий газетинин Кыргызстандын алдыңкы айымы сыйлыгын тапшыруу аземи болуп өттү. Ага биздин окуу жайдын үлгүлүү алдыңкы айымдары да катышып, төш белгилерге ээ болушту. Кененирээк кийинки сюжетте. 8 март аялдардын эл аралык байрамына карата Кыргыз Республикасы мамлекеттик эркин тоо расмий газетинин Кыргызстандын алдыңкы айымы сыйлыгын тапшыруу аземи болуп өттү. Иш-чарага өлкөнүн 7 дубалынан келген үлгүлүү, ийгиликтүү айымдар сыйланып, коомдук ишмерлер, маданият жана башка тармактардын өкүлдөрү катышты. Чолпон Ата шаарындагы Билим Ордо мектеп комплексинин Алып Осмонов атындагы гимназиясынын директору, эл агартуунун отличниги Ворочева Людмила Николаевна. Вы знаете, это настолько вдохновляет, Мындай иш-чаралар бизге, айымдарга күч-кубат берет. Бүгүн бул жерде чынында эле Кыргызстандын элитасы чогулган экен. Бул жерге келгендердин бардыгы сыйлыкты алууга татыктуу деп ойлойм. Жетишкендиктерин белгилеп, ыраазычылык билдиргендиги айымдар үчүн өтө маанилүү. в жизни каждой женщины. Билим Ордо мектеп комплексинин директору Людмила Ворочева жана тарых мугалими Динара Дүйшеева төш медали менен сыйланды. Мектеп директору Людмила Ворочева жетекчи катары, ал эми Динара Дүйшеева баатыр эне, билим берүүнүн мыктысы наамынын ээси жана ошондой эле мектеп музейинин негиздөөчүсү. Бул иш-чарага негизинен 95-100гө жакын адамдар катышты. Ошонун ичинде Ысык көл областынан 4 айым ушу Кыргыздын алдыңкы айымы деген наамды алышты. Ошонун ичинде Ысык көл районунан экөөбүз алдык, Людмила Николаевна жана мен. Сыйлык тапшыруу аземине таанымал инсандар да катышты. Алардын ичинде белгилүү актриса Динара Акулова, Айтурган Темирова, Кыргыз телевидениесинин жылдызы Нуржамал Бурханова болду. Нургуз Кененбаева, Нурлан уулу Нурмат, Билим Ордо жаңылыктары. Бешинчи мартта Кыргыз элинин сыйлыгы болгон Ак калпак күнү белгиленди. Кыргызстанда бул күн 10 жылдан бери эле кинорежиссер Рысбек Жабировдун берилгеси менен өткөрүлүп келет. Иш-чаранын жүрүшүндө Чолпон Ата шаарында мектептер, мамлекеттик ишканалар жана коомдук ишмерлер катышып марш басып өтүштү. Марал Бозумова улантат. 5 мартта Чолпон Ата шаарында Ак калпак күнүнө арналган иш-чара болуп өттү. Ага шаар ичиндеги ишканалар, маданият кызматкерлер, коомдук ишмерлер чакан концерт уюштурушту. Бул концертке болжол менен алганда 500гө жакын адам катышты. Илгери ата бабабыз Манастан жоокерлери бардыгы ак калпак кийишкен. Биздин ак калпагыбыз эч качан жоголбойт. Кыргыз элин азыркы заманда бүт дүйнө жүзүн тааныткан, бүт дүйнө жүзүн кыргыз эл экен деп бизди бардыгыбыз бар элге көрсөткөн биздин ак калпагыбыз менен сыймыктанабыз, даңктайбыз ак калпагыбызды. Жана ошондой эле бул концертке Билим Ордо мектеп комплексинин 8-класстан 11-класска чейинки окуучулары активдүү катышып, Чолпон Ата шаарынын акимиятынан тарта мектепке чейинки жолдо эң мыкты марш басып өтүштү. Кыргыз элимди ак калпак майрамы менен чын жүрөгүмдөн куттуктап кетем. Бул кыргыз эл үчүн ак калпак аябай чоң мааниге ээ. Себеби биздин ата бабаларыбыз ак калпакты ала тоонун ак чокусундай, ак мөңгүсүндөй баалап барктап келген. Ушул убакка чейин биз салтыбыздан кетпей, кыргыз эли дайыма ак калпак башынан түшүрбөй кийип келе жатабыз.
Чопон Ата шаарында өткөрүлгөн коомдук иш-чараларга Билим Ордо мектеп комплекси дайым активдүү катышып, чоң салымын кошуп келет. Ак калпак күнү дагы биздин мектеп четте калган жок. Майрам жакшы болду. Буякта мектептердин баары балдар, окуучулар келди, парад бастык. Комуз четтик, жакшы болду баары. Бул күн 2016-жылдын 29-июнунда Жогорку Кеңештин номер 825-тин 6-токтому менен улуттук баш кийимдин маанисин сактоо, сыйлоо, кайда-салтты колдоо максатында жана элдин кыргыз маданиятына болгон сыймыктануу сезимин ойготуу максатында кабыл алынган. Ал эми официалдуу эмес түрдө 2011-жылы майрамдала баштаган. Акылтай Адилетов, Марал Бозумова, Билим Ордо жаңылыктары. Урматтуу көрүүчүлөр, биз жаңы тема аттуу рубриканы баштадык. Ага эксперттерди чакырып, айдын кызыктуу темаларына маек курабыз. Марал Бозумова, сөз сизде. Саламатсыздарбы, сиздер менен Марал Бозумова. Жыл сайын 5 мартта Ак калпак күнү өткөрүлөт. Буга байланыштуу тарых мугалими Динара Жумакадыровнаны биздин студияга чакырып алдык. Саламатсыздарбы? Саламатсызбы. Ак калпак күнү качан кабыл алынган? Ак калпак күнү негизи 2016-жылы 29-июнда ушу Жогорку Кеңештин чечими менен кабыл алынган. Анан негизи 2011-жылы 5 март айында патриот инсан Рысбек Жабиров деген адам ушу өзү ушу улуттук калпакты ушунчалык биздин символикабыз деп, ал болсо эмне үчүн баардыгы ошо 5 март айында чыкса, баардыгы ак калпак менен чыкса деген ниетти койгон да. Анан ушул өзүнүн ниетин чынында эле ушул эл кабыл алып, Жогорку Кеңеш кабыл алып, анан 2016-жылдан баштап 5 мартта ушул ак калпак күнү жарыяланып калды. Ак калпактын тарыхы боюнча эмне айта аласыз? Эми ак калпак жөнүндө тарыхын айтып көрсөк, биздин заманга чейин 8-3 кылымда Сак уруусу Сак Тиграхауда, Сак Хамуага, Сакатия Парадрая деген сактар болгон. Сактар ушу шуштугу калпакчан деп аташкан. Сактарды өзүнчө, эгерде сак деген сөздү кабыл алсак, жоокер деген билдирет экен да. Мына ошол жоокерлер шуштугу калпакчан узун калпактарды кийүү негизинде ошо мен ошо тарыхчы катарында эсептейм, ошо биздин заманга чейин 8-3 кылымда ушу калпактарды баш кийим катарында кийишкен депчи. Негизи ак калпактын канча түрү бар? Негизи ак калпактын 80 түрү бар да. Эгерде карап көрсөк, калпак жөнүндө бул калпак биздин ала тообуздун символикасы деп эсептесек болот. Апапака кардай болуп тоонун баары кар эрип турат да. Анан бул калпак өзү 4 талаадан турат. 4 талааны 4 бөлүгүн кара баркыт менен бөлүп турат да. Эгерде карап көрсөк, биздин кыргыз элибиз темирчиликке ишенишкен. Ошондуктан бул 4 талаа деген өзүнчө ар бир талаасы жерди, бир талаасы абаны, 3-чү талаасы болсо отту, ал эми 4-чү талаасы болсо сууну символик катарында элестетилет да. Анан карап көрсөк, ошо калпактарды ар түрдүүлүгү бар, жаштары кийип турган калпактар бар, карыялар, аксакалдар кийип турган калпактар бар да. Эгерде жаш балдар кийинсе, ал чекелери ошо жашыл болуп турган калпактар кийчекен. Ал эми жанагындай өспүрүм балдар болсо, кызыл калпактар кийчекен. Ал эми үйлөнүп калган жаш жигиттер болсо, кара калпак кийишкен. Аксакалдар болсо, бакай калпактарын кийишкен. Алардын калпактары жаш балдардан өзгөчөлөнүп, алар болсо бийик болгон экен. Калпактын башка баш кийимдерден кандай өзгөчөлүктөрү бар? Ак калпактын дагы башка өзгөчөлүктөрү алардын сүрөтүнөн болот да, оймо чиймелеринен болот. Биздин ата-бабаларыбыз умайинеге ишенишкен да, ошо умайиненин дагы өзүнүн символикалык белгилери болгон экен. Мына бүркүт деген балык,
жолбоз, архар, тоотеке, же болбосо көкөр түрүндө коймо чийимдер болгон экен да. Ошонун негизинде ушу азыркы учурда 80 түрлүү калпактардын баардыгы ошо кыргыз элине ушу ак калпак күнүндө эсептегенден баштап түрлүү калпактардын баардыгын кийишип, андан тышкары ушу биздин ушу кадыр баттуу калпагыбыз мурас катарында биздин балдарыбызга өтсүн деген мааниде ушу ак калпак күнү жарыяланып, ана мен чында эле ушун туура деп эсептейм. Себеби дегенде калпак деген калпакты жерге таштабагын дейт. Таштаганда жаман болот деп айтып коюшат го. Ансыганда бул калпак ар бир негизи эле баш кийим бул ыйык болуп эсептелинет экен да. Бул интервьюда суроолорубузга жооп бергениңиздерге чоң рахмат. Асмандан жарык көрсөң жулдуз деп бил, ак калпакчанды көрсөң кыргыз деп бил демекчи. Сиздер менен бүгүн мен Бозумова Марал болдум. Сак саламатта калыңыздар. Жашоо кошул. Алып Осмонов атындагы мектепте дене тарбия боюнча жашоо кошул темасында ачык сабак өткөрүлдү. Жогорку класстардын окуучулары активдүү катышып, өз өндүрүктөрү көрсөтө алышты. Аларды текшерүүгө атайын окутулуп келген башкы төрөчү келген. Иш чаранын максаты спорт аркылуу эркекчиликти, зордук зомбулукту жана ар кандай тоскоолдуктарды жеңип чыгууга үйрөтүү. Мен сиздердин мектепке мониторинг жүргүзүү максатында келгем. Сабактар кандай өткөрүлгөндүгүн, жаштарга ал кандай таасир тийгизип жаткандыгын байкап көрөбүз. Жыл сайын 8 март күнүнө карата мугалимдерди окуттуктоо максатында концерт уюштурулат. Бул жылы да окутуучулардын маанайын көтөрүүчү иш-чара өткөрүлдү. Жылуу сөздөр, ыр-саптар жана бийчилердин коштоосу менен шамдуу өттү. Биздин кабарчы Алина Чымырбаева да катышып келди. Айымдардын эл аралык майрамына карата Билим Ордо мектебинде мугалимдерди куттуктоо максатында концерт өткөрүлдү. Бул концерттин маңызы окутуучуларга жакшы маанай тартуулоо. Праздник весны, праздник женщин, праздник девушек, праздник девочек. Вот и так хочется, чтобы он продолжался целый год, чтобы целый год вы были счастливы, чтобы целый год вы радовались. Вот всему радовались. Мектептин администрациясы мугалимдердин мыктыларын белгилеп, грамоталарды тапшырды. Концертте окуучулар музыкалык талантын көргөзүштү. Ал эми башталгыч класстар жакшы сөздөрдү айтышып, мугалимдердин жүрөгүн жылытты. Жана ошондой эле мурас бийчилер тобу концертти коштоп, майрамдын көркүн ачты. Аялдар күнүн белгилөө жөрөлгөсү Байыркы Римден бери келе жаткан салтка кирет. Байыркы Рим шаарында аялдар күнү үй бүлөлүү зайыптар күйөөлөрүнөн белек алып, алар көңүл борборуна айланып, тиричилик түйшүгүнөн аз да болсо да узакташкан экен. Алина Чымырбаева, Нуркыз Кененбаева, Билим Ордо жаңылыктары. Жаз деми Билим Ордо мектеп комплексинин мугалимдери жаз майрамын шаңдуу тосуп алышты. Окутуучулар билим берүүдөн тышкары да көптөгөн таланттарга ээ. Алина Чымырбаева кенен жайга айтып берет. Учурда 21 март Наурыз майрамына карата жаз деми иш-чарасынын башталышына бир нече мүнөттөр калды. Мугалимдер абдан толкунданып, даярданып жатышат. Биздер барда көктөм келет жашылдап. Өзүңүзсүз гүлдөр кантип ачылмак. Майрамыбыз куттуу болсун, гүл жыттуу. Үйдүн куту, аалап көркөм, асылза. Жаз деми концертинин уюштуруучусу кыргыз тил сабагынан берген мугалими Венера Мырзакуловна. Анын айтымында бул иш-чаранын максаты окутуучуларды бири-бирине жакындатуу жана алардын көңүлүн көтөрүү. Даярданганда эми биздики билесиңер да, колдобуз бошобойт, мынакей азыр деген 3-элик наябы, жап-жасыл текшерүүчүн баары алынып аткан учур эжекелериңер таптыр бошобойт. Баягы ара чолодо келип эле көрдүңөр шашылып эле бат-баттан чыгып урдап, азыр кабинеттерине кирип кайра отчеттор жазып атышат да. Бул баягы кичине жумуштан болсо да кичине алаксып өздөрү үчүн кичине убакыт бөлдү да. Венера Мырзакуловага чоң ыраазычылык.
баарыбызды коллективдердин баардыгын аябагындай уюштуруп, анын ичинде кыргызчада, орусчада ырдаттырып, бийлетип, чоң илкилерге жеткирди да. Концерттин жүрүшүндө кыргыз элинин каада салттары кеңири көрсөтүлгөн. Мугалимдер өнөрлөрүн көргөзүп, иш-чаранын негизинде ырдашып, актёрдук талантын да тартуулашты. Жаш окутуучулар концерттин көркүн ачып бийлеп беришти. Мында жаңылан мектептештиги мугалимдер катышты. Мен ушул концертте кайненемдин ролун аткардым. Келин алып, кыргыздын жакшылыкка саатын көрсөттүк. Büyük kızda aябай жактым, мага ушундай жакшы иш-чараларды уюштурупсыңар. Баары жакшы болду, ойдогудай болду. Аз да болсо элдин демей, элдин күчү менен ушул жаз майрам жакшылап тосуп алалы. Жазга арналган жакшы чыгармачылык иш-чараларды көрсөтүңөр. Ушул ишиңерде ийгилик каалайм. Мектептин мурас бийчилер тобу дагы четте калган жок. Алардын костюмдары коз, жаркыраган жана көзгө жагымдуу болду. Ал эми көрүүчүлөр суктанып көрүп жатышты. Баарыбыздарга кааларым ден соолукта болуп, жаңы жыл жакшылыктарды алып келсин. Окуучуларыбыздын келечектеги кем болушун, аларга билим тарбия берген коллективге да кааларым ден соолук, бардык жакшылыктарды каалайм. Менин оюм боюнча концерт аябай жакшы деңгээлде өттү. Чыгып атканда мугалимдердин да сүйлөшкөндөрүн уктум, аябай баары жакшы ой менен чыгышты, баарынын көңүлдөрү көтөрүлүп калды, бир аз болсо дагы. Ойлойм жакшы максатына жетти концерттин. Эскерте кетсек, буга чейин ушул сыяктуу иш-чаралар болуп турган. Венера Мырзакулованын айтымында мындан ары дагы ушундай концерттер өткөрүлүп туруусу планда. Алина Чымырбаева, Марал Бозумова, Билим Ордо жаңылыктары. Билим Ордо мектеп комплексинде мыктыларына сыйлык тапшыруу азем өткөрүлдү. Бул иш-чарада Кыргызстандын жылдын мыкты окуучусу наамына ээ болгон 6 окуучу, ар түрдүү сабактар боюнча райондук олимпиадасынын жеңүүчүлөрү, жеңиштин 75 жылдыгына арналган көркөм окуу кароо сынагынын катышуучулары, математика сабагы боюнча Кыргыз-Швед олимпиадасынын жеңүүчүлөрү жана программалоо боюнча IT Genius окуу жайынан билим алган окуучулар сыйланды. Мындан сырткары мектеп ичинде өткөрүлгөн математика декадасына активдүү катышкан класстар сыйлыкка ээ болушту. Учащиеся получили награду за участие в районной олимпиаде. Окуучулар райондук олимпиадага катышкан үчүн сыйлыктарын алышты. Андан тышкары Улуу Ата Мекендик согуштун 75 жылдыгына арналган онлайн конкурстун жеңүүчүлөрүнө дипломдор тапшырылды. Ал Билим берүү министрлиги тарабынан уюштурулган. Ошондой эле өлкөнүн мыкты окуучулары сыйланды. Мындан тышкары математика декадасына катышкандар да бүгүн белгиленди. Стали лучшими ученика Кыргызстана 2020. Алка Осмонов атындагы Билим Ордо мектебине караштуу Палитра студиясынын тарбиялануучулары Ташкенттин Кубанычы аттуу сынагында байгелүү орундарга ээ болушту. Бул сынакка жалпы жолунан 7 адам катышкан. Алардын 6-оосунун чыгармалары мыкты деп табылып, авторлор белектер менен сыйланды. Тапшыруу аземи республикалык балажан эстетикалык билим берүү окуу методикалык борборунда өттү. Биздин мектептин ИЗО студиясы мындай сынактарга катышып, көптөгөн белектерди алып жүрүшөт. 2020 жылы Ташкент шаарында өткөн балдардын эл аралык сүрөт сынагына Билим Ордо мектеп комплексине 7 окуучу сүрөттөрүн жиберишкен. 2021 жылдын 18 мартында Бишкек шаарында Балажанда ошол сынакка катышкандарга сертификат жана белектер тапшырылды. Биздин мектептен 1 класстын окуучусу Абдыраева Раяна, 3 класстын окуучусу Вахрушева Маргарита, 5 класстын окуучулары Искакова Жаркынай, Медетова Альбина, Просолова Виктория, Имашева Сагдиана, 6 класстын окуучусу Староженко Кристиналар сертификаттарга жана белектерге ээ болушту. Ушуну менен биз топтогон жаңылыктар соңуна келип чыкты. Ал эми азыр болсо биздин кенже кесиптештерибизге сөз uzatып, алар даярдаган жаңылыктар менен таанышалы. Саламатсызбы, Альбина? Сөз сизде. Саламатсыңарбы? Студияда мен Альбина Медетова. Биз баштадык. Тазалык ден-соолуктун кепилдиги. Бул биздин мектептин девизи. Буга байланыштуу жыл сайын бир нече жолу ишембиликтер өткөрүлүп турат. Башкы максат тазалыкты сактоо, мектептин аймагын иретке келтирүү.
Ишенбейликтен окуучулар гана эмес, мугалимдер да мектептен айланысын таштандылардан, кургак чөптөн, жалбырактардан тазалашышты. Бул иш-чаранын маанисин түшүнгөн камкор адамдар биригип, жеке иштерин таштап ишенбеликке келишти. Ушул жыйнап эмнеге жыйнап атабыз бүгүн мындай карап көрсөк таштандылар аябай эле көбөйүп кетти да. Биз өзүбүздүн милдетибиз ушул баарыбыздын милдетибиз да ушул таштандыларды мындай жыйнап, коомду таза кармап, баарыбызды өзүбүздөн башталат да. Ком таза болсочу, өзүбүз да таза болсок, ком да таза болот. Ошо. 8 март майрамынын алдында Билим Ордо комплексинин мугалимдерине күтүлбөгөн белек тартууланды. Окуучулар мектеп маңдайында мактоо сөздөрүн ак кагазга түшүрүп алып, сүйүктүү окутуучуларын кубандырышты. Бул иш-чара мугалимдердин күнүнө жакшы маанай кошуп кетүү максатында өткөрүлдү. Билим Ордо студиясы уюштуруучу. Ал эми 5-В, 6-Г, 7-А, 7-Б класстардын мугалимдери жана тарбия иштери боюнча директордун орун басары Татьяна Викторовнанын иш-чараны өткөрүүгө салымы чоң болду. Биздин мугалимдерди эл аралык аялдардын майрамы менен мына ушундай жол менен куттуктадык. Очень приятно, даже все не прочитаешь. Бизге аябай жакты, баарын окуганга да жетишкен жокмун. Балдар азаматсыңар, бири-бирине жагымдуу сөз айткан кандай сонун. Өзгөчө балдар айтканда кадимкидей көңүлүм көтөрүлөт экен. Мен ушундай тарбиялоо туура деп ойлойм. Такое воспитание только за. Жыл сайын март айында 10-11 класстардын ортосунда жаз мезгилинде сулууга жана ошондой эле кыздарга арналган таймаш өткөрүлүп турат. Программанын мазмунуна саламдашуу, окумуштуулар конкурсу, майрамдык стол, чач жасалгалоо таймашы жана күйөрмандардын атынан атайын номер даярдалган. Бардык катышуучулар өздөрүнүн мыкты жактарын көрсөтүшүп, 1 орунду 11-Б, 10-Б, 10-В класстары, 2 орунду 11-А, ал эми 3 орунду 10-А классы ээледи. Жаз айымы наамынын 10-В классынын окуучусу Сатыбалдиева Анара алды. Ушуну менен жаңылыктар соңуна чыкты. Сиздер менен мен Альбина Медетова болдум. Сак саламатта калыңар.